Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар. Бүгүн 4-сентябрь 2022-жыл. Билерман Ордодо финал. Биз сиздерден кечирим сурайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, анткени биз жайкы сериялардын финалын ушул сентябрдын 1-жумасына туура келип калды. Биз олуттуу себептер бар экенин айтканбыз. Анткени ортодо бир жайкы каникулдар болду. Ошол себептен дагы жылып кетти. Бүгүн мынакей биз убада кылгандай Сагынбек Мамановдун командасы финалда. Сагынбек Мамановдун командасы финалга жападан жалгыз талапкер болуп калган эле. Биз ошол бардык көрсөткүчтөрүн, упайларды эске алып, Сагынбек мырзаны кайрадан финалга ойнотуп жатабыз. Буга чейин Кудайберди Ташиев тилекке каршы 64 эсебинде жеңилип калды. Ал командада финалга талапкер командалардын бири болчу. Мына ушинтип бүгүн биз финалды баштап отурабыз. Биз урматтуу телекөрүүчү оюнду баштадык. Команданы сиздерге бир сыйра тааныштырып өтөлү. Команда капитаны Сагынбек Маманов бүгүн финалда. Сагынбек мырза өзү Оштогу Батыр Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде карьера өнүктүрүү борборунун жетекчиси болуп иштейт. Бир топ жылдан бери ушу биздин клубда мыкты капитан Билерман катары ойноп келе жатат. Кийинки биздин оюнчубуз Залкар Юсупали уулу, педагог, команда мүчөсү. Темирлан Мамасалиев, команда мүчөсү, учурда жеке ишкерлик менен алектенет Темирлан мырза. Алишер Маматиса уулу бүгүн Сагынбек Мамановдун курамында тарыхчы кесүүнү аркалайт. Илгиз Шамырзаев, мыкты билерман, педагог жана Талай Пазылов кесүүнчү математик. Сагынбек Маманов командасында бир топ жылдан бери ойноп келе жатат. Мына ушул команда бүгүн финалда. Биз анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин даректерди баарыңыздар билесиздер. Суроолорду жөнөтө берсеңиздер болот. Мынакей ошо биздин даректер. YouTube'да биз Билерман Ордо биздин оюндар жүктөлүп турат, көрсөңүздөр болот. Instagram, Facebook жана каттар аркылуу Ош шаар көчө 330 деген жөнөтүңүздөр. Башкы өнөктөшүбүз адаттагыдай эле Барбол. Барболго чоң рахмат. Бизди колдоп келе жатканы үчүн жана Актив дизайн полиграфия борбору сиздерге ийгилик каалайт. Финал башталды. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз финалга кадырлуу конок чакырганбыз. Кадырлуу коногубузга ушул биринчи раундтан кийин биз сөз беребиз. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын Ош облусунун президентинин ыйгарым укук өкүлүнүн биринчи орун басары Жаныкулов Данияр Төрөгазиевич биздин студияда. Данияр мырза, биздин студияга кош келипсиз. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Биз азыр алгач биринчи раундда суроону ойнотолу. Баяман Топчубаев Санкт-Петербург шаарына сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Бизде мигранттар дагы бар. Мекендештерибиз дүйнөнүн туш тарабында, ошолор дагы биздин оюнга суроо жөнөтүшөт. Сиздердин назарыңыздарга телекөрүүчү фото сүрөт жөнөткөн. Адаттан тыш сүрөт көрүп турабыз. Сиздер көрүп турган сүрөттө 2011-жылы Пакистанда узакка созулган сел каптоодон кийин, кече жакында да Пакистанда сел каптоо болуп, миңден ашыгыраак деп атат, адам каза болуп калды. Өтө бир чоң кырсык болду. Бул дагы ошол 2011-жылкы Пакистандагы сел каптоодон тартылып алынган сүрөт. Окумуштуулардын айтымында дарактар менен болгон бул окуя анын алдын алууга жардам берген. Кандайдыр бир нерсени алдын алууга жардам берген. Сиздерге суроо.
дарактарда бул көрүнүш эмнени алдын алууга жардам бериши мүмкүн? Минута кетти. Мол желе. Кармап турат. Желеси, ооба. Уюп. Алгачкы селдин келишин астына алган окшойт чаган. Жок, бул анын алдын алууга жардам бергенде. Карагыла, сел каптаганда жөргөмүчтөрдүн баары ушул даракка чыкканда, даракты орогон желе мененчи. Ошого мындай сүрөттөр көп интернетте. Анан дарактын мөмөсүн сактап калыш үчүн ушул тор менен. бул ошол желеси барып уюк кандайдыр катары бир нерсени алдын алып атат. Кургакчылык, жаныбар же башканы астына билип, анан элде сактанып калышкан. дагы буну оодарса болбойт да сүрөттө. Селден кийинки алуу. Сен алдын алуу да тет бунчу. Эмнени алдын алган? Ошондо келди, алып келди, токтоп калды. болгон. Ошол окуядагы бир көрүнүш дейт. Ушул көрүнүш бир нерсенин алдын алууга. Көп нерсе кандай же бир Кайсыл зыяндуулуктун алдын алып атат ушул желелер? жаныбарлар туруп калганбы, үйлүп. Эми жөргөмүчтүн желесинин бир өзгөчөлүктөрүн карайм. Эмне кылат ал? Чымын-чиркей. Өмө жемиштери сактап калыш мүмкүн. Дагы Жок, ошо жөргөмүчтөрдүн чыгып ошентип каптоосу бул кырсык болоордун немеси. Селден кийинки белгиси ага чейинки. Болуп өткөндөн кийинки да атат да бирок. Сагым мырза, 1 минут аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, биринчи раундга жоопту Илгизбек Шамырзаев берет. Илгизбек Шамырзаев. Эмнен алдын алып калган? Урматтуу алып баруучу, негизи бул сүрөт башка бир үлгүлөрдө интернет булактарында аябай көп. Бул сүрөткө карай турган болсок, ошол сел каптоодон кийин жөргөмүчтөр жанын аман сактап калуу максатында дарактарды мындай желе менен ороп алышкан да. Ал эми тыянак чыгарып айта турган болсок, ошол желелерге балким курт кумурскалар илинип калгандагын, анын натыйжасында бир кандайдыр бир жугуштуу оорунун алдын алуу болгон болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Илгиз мырза белгилеп өткөндө жөргөмүчтөр суудан качып, анткени туш тарап суу каптаган, массалык түрдө дарактарга чыгып алгандыгын биз ушул желелерден байкасак болот. Бул себептүү кескин көбөйгөн, ошол кезде Пакистанда кескин көбөйгөн, безгек чиркейлери дагы желелерине илинип калып, жөргөмүчтөрдүн безгек оорусунун чалдыгуу коркунучу төмөндөгөн. Мына ушул себептүү чоң жардам болгон экен. Жооптора эсеп 1-0. Команда өзүнүн пайдасына эсепти ача алды. Ушул жерде мен биздин студиябызда атайын конок болуп отурган Данияр Төрөгазиевичке сөз берсем. Данияр мырза, дагы бир жолу кош келипсиз. Жогоруда оюн тууралуу кысача маалымат сизге айтып өттүм. Сиздин ушул бүгүнкү финалдагы командага калуу тилегиңиз жана ушул сыяктуу интеллектуалдык оюндардын келечегин сиз кандай көрөсүз? Арыбаңыздар, урматтуу билермандар, урматтуу билерман Ордо, ЛТР коомдук телерадио компаниясынын көрөрмандары. Билим сезону башталды. Ушул билим кече билим күнүн бардык аймактарда белгиледик. Ушул билим күнүнүн башталышы менен мына күзгү күжүрмөн күз келди, күзгү ооруп жыйуу иштери, күзгү түшүмдү жыйноо мезгили. Ушул күзүбүз Кудай буйруса берекелүү болуп, тынччылыктуу болуп, ушул элибизге жакшы мол түшүм жыйнап алууга мүмкүнчүлүк берсин деп тилек кылабыз. Ана мына 2008 жылдан бери ушул билерман Ордосу ушул билермандарды топ-топ чогултуп, ушул көрсөтүүнү алып чыгып жалпы элге тартуулап жүрөт. Бул бүгүнкүдөй түмөн түйшүктүү оор заманда, жеңил желпи нерсеге көбүрөөк адам тартылып кетип аткан заманда, жеңил желпи нерселерге жаштарды бир жеңил шоуларга алып кетип аткан заманда, мына ушундай ордолуу ошто орун алып, ошол коомдук телерадио компаниясынан элге тартууланып туруусу бул чоң жеңиш, чоң ийгилик. Албетте мунун телеге көрүп койгондо бул бир башка көрүнүш, ошо өздөрү эле отуруп алып эле, өздөрү эле бир сүйлөп оңой эле болуп аткан нерседей көрүнөт, бирок мунун теленин экрандын артындагы түмөн түйшүктүү мээнет, эмгек бул көпчүлүккө билине бербейт. Бул жөн эле мындай көрсөтүүлөр жөн эле жарала дагы бербейт.
кудай буйруса мына ошол ар бир ушул билермандарга, билерман ордонун элге жетүүсүнө көмөк көрсөтүп аткан ушу техникалык топ, мына операторлор, режиссерлор, үн режиссерлор, башка толгон токой адамдардын жардамы менен, көмөгү менен бул нерсе эфирге чыгып атат. Мына баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолук болсун, эң негизгиси. Ушу жерибизде жамандык болбосун, жаратканыбыз бөөдө кырсыктарынан, жанагындай мына биз азыр биринчи суроодогудай бир жамандык саат сабырынан Кыргызстаныбызды тыш кылсын. Бул албетте интеллектуалдык адамдын акыл эс деңгээлин көтөрүү, айрыкча жаштардын акыл эс деңгээлин жакшы жака буруу, жакшы нерселер менен алектендирүү үчүн өтө чоң түрткүч болот деп мен ишенем. Бул нерсени мындан ары дагы бул көрсөтүүнү кудай буйруса өнүктүрүп, өстүрүп, бүгүнкү деңгээлден дагы көтөрүү мүмкүнчүлүгү түзүлүш керек. Муну дагы мындан ары өнүктүрүп, өстүрүш үчүн колдон келген аракетибизди кылышыбыз керек. Биз дагы мына Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан кудай буйруса мындан ары ушул көрсөтүүнүн өнүгүүсүнө, өсүүсүнө, жакшы командалардын топтолуп, жакшы интеллектуал жаштардын, жакшы интеллектуал инсандардын тарбиялап өсүүсүнө колдон келген жардамыбызды кудай буйруса беребиз. Бүгүнкү мына жайкы сезондун жабылышы, финал деп атабыз, күзгү сезондун ачылышы болот экен. Бардыгыңыздарга ийгилик, ден соолук. Чоң рахмат, Данияр Төрөгазиевич. Сөзүңүз аябай олуттуу, туура ой пикирди айттыңыз. Чындыгында бүгүнкү күндө ар кандай ушул коомдогу ар кандай көрүнүштү көрүп атабыз да, жаштарыбызды кээде эмне менен алек болуп жаткандыгын да билбей калабыз. Керек болсо аларды эмне менен алек кылууда кээде суроолорго жооп таппай калабыз. Ошол сыяктуу жогоруда өзүңүз туура белгилеп өттүңүз, ушул сыяктуу интеллектуалдык оюндар балким биздин ушул жаштарыбызга болгон бир билимине болгон бир инвестиция катары, интеллектуалдык инвестиция катары ушул мындан ары дагы сөзсүз түрдө мындай бир өнүүгө өтө чоң бир жол салмакчы деген ниеттебиз. Бир топ жылдан бери эфирден чыгып келатат, бир топ командалар ойноду. Ошого сиздин оюңузга да чоң рахмат. Ошол айрыкча мына жаңы окуу жылы башталды. Ушул мектеп окуучулары арасында өткөрөбүз, студенттердин арасында өткөрөбүз. Ошол жаш биздин замандаштарга сиздин ушул эки сөз кайрылууңузду дагы угуп койсок, ошолор бүгүнкү күндө мына аларга альтернативалык эме бар да, ушул сыяктуу интеллектуалдык долбоорлорчу. Биз негизинен мен ойлойт элем ушул билерман ордо көрсөтүүсүнүн жүрүшүндө Кыргыз мамлекетинин тарыхы, Кыргызстандын тарыхы, мына ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бурулса деген мен тилегимди айтат элем. Себеби мына бүгүн турмуштун чындыгы көрсөтүп атат. Тилекке каршы жогорку окуу жайлардын студенттерине мына телеканалдарда интервью алып сурап атат. Тоголок молдо ким десе, бири-бирин карап күлүп, жогорку кеңештин депутаты беле деп күлүп атат. Сүймөнкул Чокморовду көрсөтүп, бул адам ким десе, бул Алыкул Осмонов беле деген жооптор болуп атат. Бул жогорку окуу жайлардын студенттеринин жооптору. Ошол эле учурда баягы кореялык сериалдардагы актерлорду көрсөтүп атат, Джеки Чанды көрсөтүп атат, футболисттерди көрсөтүп атат дүйнөлүк деңгээлде. Аларды көрсөтсө, бүт бардыгы 100% ким экенин айтып, анын тагдыры, анын тарыхына чейин айтып берип атат да. Мына ушул нерсе эң бүгүнкү күндөгү биздин коомдогу жаштар арасындагы эң негизги коркунуч ушул. Биз кыргыз бойдон гана калышыбыз керек. Кыргызстанды Швейцария кылабыз, оңдойбуз, өстүрөбүз, башка кылабыз деп отуруп, мына эмне деген гана нерселер болгон жок 30 жылдын ичинде. Кыргыз канчалык экономикалык жактан өнүкпөйлү, канчалык өспөйлү, кыргыз бойдон калабыз. Ошондуктан биз кыргызчылыгыбызды жоготпошубуз керек, кыргыздыгыбызды жоготпошубуз керек деп ойлойм. Мына ушул багытка негизинен көбүрөөк көңүл бурулса, албетте жаштарыбызды биз ушул интеллектуалдык деңгээлде жакшы жолго, жакшы багытка тартып кетүү үчүн бул эң негизги чоң күч болуп эсептелет. Мындай көрсөтүүлөр көбөйүш керек, мындай көрсөтүүлөр өсүш керек, өнүш керек, алдыга жылышыбыз керек. Эгерде биз ушундай интеллектуалдык коомду, интеллектуалдык жаштарды жогото турган болсо, анда кыргыз коомунун келечеги жок. Экономикалык жактан 100 эсе өсүп кеткенибиз менен, эгерде биз жүрөктөгү баягы сезимди жогото турган болсок, интеллектуалыбызды жогото турган болсок, билимибизди жогото турган болсок, анда эч кандай өсүп өнүгүү, алдыга жылуу болбойт деп ойлойм. Ошондуктан
бардыгыбыздын күч аракетибиз мына жараткан кимибизге канчалык мүмкүнчүлүк берет, бул бир Алланын колундагы нерсе. Ошол мүмкүнчүлүктү берип аткан учурда ушул Кыргызстаныбыздын, элибиздин, жаштарыбыздын келечеги үчүн, мамлекеттин эртеңки күнү үчүн аракетибизди ушу кылабыз деген изги тилек. Чоң рахмат дагы бир жолу омоктуу ой пикириңиз үчүн. Кудайым буйрса ошол биз сөзсүз түрдө биздин өсүп келе жаткан муунду ушундай интеллектуалдык азыктар менен, долбоорлор менен мындан ары дагы колдоп бара бермекчибиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, атайын убакыт болуп келип, биздин ушул бүгүнкү оюнга конок болуп, финалга катышып жатканыңыз үчүн биз дагы бир жолу ачык билдиребиз клубтун атынан. Чоң рахмат. Биздин ушул клубтун атынан сизге ушул китепти белек кылып коелу. Каардын эмес, мээримдин булак аттуу китеп. Мына бүгүн биздин студиядан сизге белек болсун, кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Oyun улантылат. Экинчи раунд. Талай мырза, көптөн бери биздин оюнга келе элексиз. Ден соолуктар кандай, учурда эмне алексиз, кайсы жерлерде болдуңуз? Телекөрүүчүлөрдөн да сурагандар бар, талай пазыл каякта жүрөт деп. Биз дагы ушул турмуштук шарттарга байланыштуу эмгек мигранты болуп чет өлкөгө чыгып келишке туура келди. Барып бир айланып дегендей көрүп келдик чет өлкөлөрдү. Азыр эми Кыргызстандабыз. Аллага шүгүр. Аман эсен кайра кайтып келдик ата мекенибизге. Кош келипсиз. Жахангир Кайнаров биздин Күйөрман, Өзбекстан, Сырдария облусу, Сардоба районунан кезектеги суроосун узатат. Суроону окуйм. Урматтуу билермандар. Начмиддин Кубро деп аталган чыгыш алымы бар. Бул 1145-жылдары жашаган. Ошол доорлордо ушул алымдын пикирин угуңуздар. Бул нерсе медресенин терезелери тарабында болуш керек. Ал медресе терезелеринен көрүнүп туруш керек. Же медресеге баруучу жолдордун боюнда болушу зарыл. Себеби ал адамдарды, жана алардын ичинен айрыкча жаштарды сабырдуулукка тарбиялайт. Ал биздин убактыны бекер өткөрбөөгө чакырат. Жашоону кадырлап жүрүүгө чакырат. Үйрөтөт. Урматтуу билермандар, Начмиддин Кубро эмнени назарга тутуп жатат? Минута кетти. Шам деле жашоону кадырлоо дегенде шам деле убактасы тез эле күйүп турат. Эмне үчүн терезе? Эмне үчүн терезе? Жолдун боюнда дагы деп атат. Терезе жакта. Ошо жана көрсөтүшү окшойт намаздын убактарын деп каалаганда, же дагы Убакытты кадырлай билүү керек деп атат. Эгер теспе болсо, сабырдуулук. кандайдыр буюм болсо сабырча чыкса боло беле дейм да. Убакыт кадырлоого. Бир абстракттуу нерсе бул. Жок, конкретно эле атат да. Эгер терезе десе эми эгерде медресе кетип аткан жолдо болгон болсо, шам деле жакшы вариант болот дейм. Терезесинин жанында. Терезенин жанында. Убакытты кадырлоо, сабырдуулук чакырууда. Бирок убакытты кадырлоодо эми колдо теспен жүргөнү жакшы болот эми баягы. Жолдун боюнда дагы турат. жолдун боюнда терезеден көрүнө турган Медресеге бараткан жол болушу мүмкүнбү? Дагы эстелели медреседе кандай? Куран китепти. Куран китепке жана болобу? баш кийимдерденчи селде. Дагы. сабырдуулук. Эми мечиттерди издеп көрөлү, сабырдуулук. Мечит медресе. кандай түрү болсун. Эмне үчүн айнек ушул жерде атат да? Эмне үчүн айнек? Жай намазга жай намаз болушу мүмкүнбү? Терезеден көрүнүп туруп да. Сагынбек мырза. Жооп бересизби? Сагын мырза. Талай пазыл жооп берет. Талай Пазылов. Урматтуу алып баруучу, бул жерде биз кандайдыр бир өсүмдүк дегенге көбүрөөк басым жасашка туура келип калды. Себеби медресеге кетип бараткан жолдо жана медресенин терезесинен көрүнүп туруш керек. Демек бул кандайдыр бир өсүмдүк. Эгер өсүмдүктөрдү убакытты кадырлоо боюнча, сабырдуулукка үйрөтүү боюнча болсо, кандайдыр бир бактараак же гүлдөй турган гүл десек да болот да. Бирок эмне экендигин анык айтыш кыйын болуп атат.
Бул гүлдөп кайра тез эле баягы жабылып калуучу бир гүл болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир дарак. Гүлдүн адамдын тарбиясына кандай таасир болушу мүмкүн? Эми бул убакытты кадырлоого үйрөтөт дегени, гүлдөр дайым эле ачылып тура бербейт. Өзүнүн убагында ачылат да кайра жабылат, кайра жерге түшөт, солуйт дегендей. Анан бул адамды сабырдуулукка, эмгекчилдикке үйрөтөт. Себеби аны канчалык караган сайын ошончолук гүлдөр жакшы өсүп. Демек сиз гүл деп ойлойсуз. Ооба, гүлдөр. Жооп кабыл алынат. Сиз гүлдөрдү назарда туттуңуз. Мен туура жоопту айтам. Медресеге баруучу жолдордун боюнда болушу зарыл. Себеби ал адамдарды, алардын ичинен жаштардын тарбиялоо күчүнө ал биздин убактын бекер өткөрбөөгө, жашоону кадырлап жүрүүгө үндөйт. Булар мүрзөлөр экен, урматтуу билермандар. Мүрзөлөрдү карап дейт, адамдар өзүнүн ким экендигин ар дайым билип жүрөт дейт. Адам баягы мындай дейт го, бир күндө 3 жолу мүрзөлөрдү эстеп тургула дейт го, бир күндө 3 жолу өлүмдү эстеп жүргүлө дейт го. Медресеге бараткан адамдар өзүнүн пенделигине келип, мындай бир пенде экендигин сезсин деп атат. Анан медресенин айнегинен көрүнүп турсун деп атат. Айтор, бул мүрзөлөр, урматтуу билермандар. Мындай бир адамдарды өзүнө келүүгө чакырганда кубро. Эсеп 1-1 азырынча оюн улантылат. Бүгүн финал, урматтуу телекөрүүчүлөр, 3-чү раунд. Кана. Бакыт Ташболовдун суроосун ойнотобуз. Урматтуу билермандар, Россиялык жазуучу Людмила Улицкая өзүнүн аңгемелеринин биринде Сталин тууралуу маалыматтарды берип жатып, түрдүү улуттагы аялдардын Сталин тууралуу жазган чыгармалары же кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү тууралуу минтип айтат экен. Өзбек улутундагы токуучу аял Сталинге килем белек кылганын эскерет экен өзүнүн аңгемесинде. Людмила Улицкая. Кызыгы, ал килемдин бир тарабы кара, экинчи тарабы ала болчу дейт. Ал эми ортосу ак түстө болгон. Урматтуу билермандар, сиздер бул килемди өзбек токуучу аял эмнеден токугандыгын айтып бериңиздер. Ал өтө уникалдуу нерсе менен токуган. Мунучу өтө көп убакыт кеткен буга. Токуу оңой турган эмес, урматтуу билерман. Суроо, эмне менен токулган бул килем? Кеттим мен. Кара, ала, ак. Чачпы? Түстөр билет, чач жакшы вариант. Чач менен жакшы вариант. Өтө уникалдуу деп атат. Уникалдуу, татаал болот. Көп убакыттан атат. Килемди неде токуйт? Килем жипчилер керек, жибек керек. Камыштан токкан эмес. Жанагы болобу? Акты мисалы үчүн же бирилеби? Акты улуу инсандардын сүрөттөрүн бир жөнөкөй нерсе менен чекпесе керек мындай. Ал татаал нерсе. Сталиндин сүрөтү чегилген кара ала ак. килем экен. Же жанагы допу менен кылганбы? Адамдын чачтары менен. Допуну жасаган жанагы кара болот да. Атлас материалы менен болушу мүмкүн. Атлас допуну жасаган материалын Жок, атласта түстөр көп да. Атласта сакал же. Аялдар жөнүндө эске болот. Тагын кайсыга жакын? Же токуучу аял деп атпайбы анын үстүнө? ак жанагы болушу мүмкүнбү? Токуучу ала уникалдуу деп атат. Ак. Өзгөчө бир материалдар болушу мүмкүн. Аркасы кара деди. Кара, ала, ортосу ак. Кайсыларга болушу мүмкүн жакыныраак тагын? Ошо менен Сталиндин өзбек аялдары. Чачтан же болбосо аттын Жалдарынан дагы. Кыйын болгон деп атпайбы бирокчу? Өтө кыйын болду. Кайсы? Тамекинин немеси не болушу мүмкүн? Кара, ала. Сагын мырза ким жооп берет? Ак, кара. Сагын мырза. Тезирээк чечим кылыңыз. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, өзүн жооп берген аракет кылайын. Аябай кыйын болуп атат. Өзбек улутунун, бирок өзбек аялдарынын дагы бир менталитети же дастыккан чеберчилигине басым жасашыбыз керек болуп атат. Бул аял Сталинге мүмкүн ушул чачтан килем токуп берсе керек. Биринчи вариантыбыз.
Демек чачтан килем ток берген деп эсептейсиз. Ото кыйын ооба негизи. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Бул килемди ал токуучу аял бир топ жыл өзүнүн чачынан токуган болчу. Жооп туура. Өзүнүн чачынан канчалык деңгээлде мен баягы өлчөмүн билбей атам. Бул эми аңгеме катары айтылып атат. Бирок ошол жерде Сталинге ар кандай белектер келгенде өзбек токуучу аялынын чачынан жасалган килем өтө уникалдуулугу менен баарын таң калтырган экен. Эсеп 2-1. 4-чү раунд. 24-25 сентябрь күнү Ташкентте Орто Азия мамлекеттеринин интеллектуалдар командалары ортосунда акыл таймаш өткөрүлмөкчү. Баш байгеси 200 миллион өзбек сум экен. Ошон үчүн Кыргызстандан Кудайым буйрса командалар катышуу ниетин билдирген. Канча команда барат азырынча бизге белгисиз. Бехрус Бердалов Өзбекстан Республикасынан сиздерге суроо жөнөтөт. Суроосун окуйм. 2014-жылы күз мезгилинде көптөгөн арыз даттануулардан кийин Гуам аралдарынын бийлиги 55 гектар аянтка 2000ден көп чычкан жана келемиштердин өлүгүн абадан атайын парашюттардын жардамы менен чачып чыгышкан. 55 гектар аянтка. Сиздерге суроо. Бул иш менен алар кандай максатты көздөгөн? Кандай арыз даттануулар болгон эле? Кетти минута. 55 гектар жерге 2000ден ашып чычкандын өлүгүн таштап атабы? Ошондо бул кандай? Чычкан өлүгүн. Бир башка канаттуу үчүнбү? Кандай? Бул Гоа деген арал белебиз бул. Жыланда жашагандарга эмес. Жаныбарлар керек болуп атат да. Арыздануудан кийин бир ачка калган нерселер адамдарга зыян жеткире койгон, демек ошолорду азыктандыруу керек. Келемишти жей турган, келемиш чычкан, же бир акула ушундай сыяктуу жаныбарларды суу жаныбарларычы Кургактыкка. Ошондо бул чынжырча үзүлбөш керек, ачка калган же кандай? 2000ден ашып асмандан таштап атат да бул жерде. Жыландар бир жакшы вариант. Башка 2014 ал жерде бир жанагы болуп кеткенби? Орун алдын алыш үчүн. Кандай оор болуп кетиши мүмкүн? Даттануулар болуп жатат. Даттануулар болот. Эмне үчүн даттанат? Демек бир нерсе адамдарга зыян жеткирет, ошону чечүү үчүн чычкандын өлүгү керек болот. Калтыгонушка келип ошол кузмун башкалар аябай жылан 55 чип кетсе керек. Жергиликтүү калк тарапка. Кандайдыр бир жаныбар дейт. Келемиш чычкан. карантин киргизилген же адамдар чыга бергенде биз орун таратып салдык, чачып салдык дегендей же. Дагы кайсылар чычкан менен келемиш? Кузгун, кандай да жылан, түлкү. Сагын мырза. Ким жооп берет? Өлүгүн таштаган. Кимге берели? Барды азайтырыш үчүн. Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого жоопту Темирлан Мамасалиев жооп берүүнү аракет кылат. Темирлан Мамасалиев. Урматтуу алып баруучу, бул жерде Гуан аралдарында калктын эми элдин даттануулары деп түшүндүк биз. Аларга кандайдыр бир жырткыч жаныбарлардын чабуулу, тагыраак айтканда бул жыландар болушу мүмкүн. Жыландар азыктануудан азыгы жетпегендиктен ошол жерге жергиликтүү өз алдынча башкаруу өкүлдөрү өлтүрүлгөн жылан жана келемиштерди ыргыткан, ошол менен жыландарды азыктандырып элдерге зыян жеткирүүсүн төмөндөткөн деген ойдобуз. Түшүнүктүү. Өзүңүз мындай жыландан кээ бирлер коркот, анан кээ бирлер жыландан коркпойт да. Сиз жыланга кандайсыз? Мындай кармай аласызбы же иренжип мындай коркосузбу жыландан? Түрү суук болгон үчүн бир аз неме болот, бирок негизи бала кезибизден эле жыланды кармап, куйругуна карап ыргытып жүргөндөрдөнбүз. Жооп туура. Жыландардан адамдардын өлүмү каттала баштаган, жылан чагып. Азырынча 3-1. Команданын жалпы абалы азырынча жакшы, бирок бул деген бардыгы сонун болуп бүттү дегени эмес. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Биздин чөйрөдө, биздин климаттык абалда жыландар өтө көп болуп болгондугу үчүн дагы бизге жылан өөнүрөөк учурайт. Индонезия, Таиланд тараптарда бул жылан кадимкидей эле. Нурайым Абдизайыт кызы Каракулча районунан сизерге каршы суроо берет. Экранга көрүп турабыз. Фото суроо аркылуу жөнөткөн экен. Фото суроо.
Урматтуу билермандар, 20-кылымдын башына таандык бул сүрөт, документалдуу фото сүрөт Великобританияда тартылган. Телекөрүүчү атайын тарабадагы сөздөрдү мындай өчүрүүгө аракет кылган. Сиздерге суроо. Бул жерде эмнени көрүп турасыздар? Кетти минута. Кандайдыр бир көчмө баягы окшойт да, китеп. көчмө театр ба, Жууган араба го жерде бирден Гардеробный. балкондо турат го, балкондо жиптер кийимдерди түшүрүп туруп ошол жерден жууп кайра. Же жанагы дагы эмне болушу мүмкүн? Мындай. жакшы. Доставка Көчмө баягы тест татым же болбосо ысык кофе сыяктуу баягы эмеспи? Жакыныраак ошол китепкана окшоп атабы? Бул Көчмө. 20-кылымдын башында болсо телефон болушу мүмкүн. телефондун алгачкы линиялары болот. Бул таштоочу жер эмеспи? Жок, бул көбүрөөк жакыныраак окшоп атабы. Кызмат көрсөтүү. Көрүп атат да, туурабы? Алып атабы? Бу жерде кызматкерлер көп да, тиги балконго жиптер асылып турат, үстүдө дагы бир адам бар. Химчистка Бул жер жана болот да, жакшырган Мен жер ойлоп жана атам, болот. химчистка болушу мүмкүн. кийин тазалап кайра жиберип турам. Бер жакта бирөө неме илип атат го. Химчистка да жакшы вариант болот, бирокчу. Көбүрөөк. Тиги ысык кофе ичи турган же газета сата турган бир кеңселерби, көчмө кеңселерби. жерлер окшойт жанагы. Доставка. Албайт мына ачык кетпи. Дагы эртерээк ойлонойлу. Тамак жеткизүү. Ал деле жакшы вариант экен, тамак жеткирүү деле. Бул жерде айдоочу, тейлөөчү, анан кийин башкаруучу бар экен да. Кийим тазалоочу. Но китеп көрүүгө окшоп атат да, бирөөсүчү. Аркадагы киши мына кийим илип, костюм илип аткандай болуп турат да. Электр тутаткычтын алып келген да, булчу 20-чы кылым. Эмне үчүн Улуу Британия, Лондон? Убакыт бүттү, отуруңуздар, билермандар. Отуруңуздар. Кайсыга токтойлу, а? Ким жооп берет, Сагым мырза? Ким жоопкерчилик алат? Урматтуу алып баруучу, өзүн жооп берген аракет кылайын. Ар кандай болуп атат ал жерде. Бул жерде 20-кылым Улуу Британияда мүмкүн ошол түрдүү кызмат көрүү сунуштоочу мекеме, билбейм, жеке мүмкүн жаңылышым мүмкүн. Бир китептерден окуганда ушундай китептен көргөнгө аракет кылган, бирок так мындай эмес да. Бирок сүрөтүн азыр жакын так көрө албай атабыз. Эгер жаңылышпасак, бул ушундай көчмө китепканалар болгон да. Эми 3-4 варианттарга да токтогон аракет кылып атабыз. Тоокел бул китеп көчмө китепкана болушу мүмкүн. Демек, бул Ат-Арабада китеп алып жүрөт, жана китептерди алып келип берет. Китеп же гезит ушундай, ушул тармактагы. Көчмө китепкана, жооп кабыл алынат. Дагы эмнени байкап атасыз бул жерде? Ат-Араба жана аны башкарып бараткан адам, дагы эмнени көрүп турасыз агын? Могу карайган арканга окшогондор эмне болушу мүмкүн? Китептерди байлап бергенби балкондорго? Семете мырза, сизде пикир барбы жокпу? Сиз азыр так сурап атасыз, мына бул арканга окшогондор эмне деп. Мен аны айтар элем, булар бир трубалар окшойт. Ошол трубалар аркылуу булар үйдөгүлөргө балким сыра жеткирип атышабы, сыра куюп берип атышабы, же ал жактагы үйдөгү мусорларды, булганыч сууларды соруп алып кетип атабы деген да варианттар бар. Түшүнүктүү. Башка эчимде пикир жок окшойт. Илгиз мырза, сиз дагы ушул көчмө китепкана деген пикирге ынанып турасыз да? Мен анчейин ошол көчмө китепканага ынана албай турам, урматтуу алып баруучу. Сиз эмне деген ой пикирлер, чабыттар аралап кетти сизде? Эми 20-кылым Улуу Британия болсо, бүгүнкү күндө Лондон дегенде эле кофе ушундай эске келет. Балким бул баягы ысык кофе таратуучу көчмө дүкөн. Шланг аркылуу кофе куюп берген дейсизби? Балким. Урматтуу билермандар, эң алгачкы чаң соргучтардын көрүнүшү бул. Чаң соргучтар, урматтуу билермандар, 1901-жылы Улуу Британияда эң алгачкы чаң соргуч ойлоп табылып, алар бензин менен иштеген. Жумушчулар ар үйлөргө барып мына ушундай кылып кызматты көрсөтүп, чаңдарды соруп акча табышкан. Карасаңар, балкондон узатып атат шлангалардычы. Мына ушинтип алар чаң соруп акча табышкан экен. 3-2 азырынча эсеп телекөрүүчүлөр тарапка бул раунд. Абдизаит кызы Нурайымды куттуктайбыз. Жакшы суроо жөнөткөн бул телекөрүүчүбүз. 6-чы раунд. 6-чы раунд.
Асылбек Камчыбеков Кызылка шаарынан сіздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге сыр сандык аркылуу жөнөттүр суроосун. Көңүл буруңуздар, сырдуу сандык. Урматтуу билермандар. Америкалык кинорежиссер Уэйн Крамердин тасмаларынын биринде каарман кылмыш болгон жерден патрондун гильзасын уурдап алышы керек болот. Полиция бөлмөдө болгондуктан ал ийилип гильзаны алууну каалабайт. Анткени полиция байкап калышы мүмкүн. Мына ошондо анын оюна сандыкчанын ичинде турган нерседен пайдалануу идеясы келип чыгат. Патрондун гильзасын жерден алуу. Сіздерге суроо, сыр сандыкта эмне бар? Неме бар ушут? Жвачка бар ушут? Жвачка. Сагызда жакшы вариант. Туфли менен тебелеп туруп, тегерек болот. Үстүнөн басып туруп ала аласың да, жабыштырып. Сагыз деле жакшы, бирок магнит тартпаса керек ал баягы. Темир эмес болсо. Жок, темир тартпайт. Темир патронду магнит тартпайт. Дагы Жез сыяктуу да, бирок магнит. Сагыз деле жакшы. Бир вариант жакшы. Бир вариант сагыз дейли, бир вариант ошол эгер бут кийими мындай такасы баягыраак болсо катуураак тепселеп бар экен. Ошол болуп магнит менен алса билинип да калышы мүмкүн да, ошону билинбей туруп алыш керек болот. Сагыз жакшы вариант да. Мынакей бир кылмышкер жүрөт, милициялар жүрөт, ичинде ошолорго билдирбей эле алып койду да. Значит, бул кылымын айтпады. Америкалык кинолордо. Бул кинодо атат, современный заман бали болсо керек. Ошону билдирбеш керек да. Кылмыш жерде бир гана гильза бар да. Айтпеш жаттактагы албаш керек. Ошондо алып чыгып кетиш керек болот. Башкалар болсо жаңы калышы мүмкүн да. Азыркы эле чаң соргуч эмеспи кайра эле? Чаң соргуч Анда баары билинип калат да, мындай аралап жүрүшөт да, мындай кылмыш болгон жер. Бир эле болуп билдирбей алып кетип атпайт го. Тамекиге байланыштуу эмес экен да, папирос эме. Мен катуураак басып эле алганмы? Чылап атат. Сагыз эле кычылып калат. Туфлинин өзүнүн подошвасы болушу мүмкүн эмеспи? Жана арасында кычыктарчы. Сагын мырза ким жооп берет? Сагын мырза. Сагын мырза. Убакыт алайлыбы? Убакыт бере албаймын. Алишерге берели. Урматтуу алып баруучу Алишер мырза жооп берет. Алишер мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча ушу желим же сагыз деп ойлоп атабыз. Биз чакыш деп табайбыз го. Ошону жерге таштап туруп анан тебелеп, гильзаны тебелегенде ошол кылмыш каармандын кылмыш болгон жерден гильзаны тапанына жабыштырып кетүү вариантын ойлонуп атабыз да. Ошондо сагыз болушу мүмкүн. Жвачка. Сандыкчада сагыз бар деп ойлойсуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту билүү үчүн биз сандыкчанын ичиндеги нерсени сиздерге көрсөтөлү. Бул эмне? Бул сагыз болчу, жана ошол сагыздын жардамы менен ал гильзаны таманына жабыштырып алган. Албетте орбитте реклама кылуудан алыспыз, бирок орбит сагыз чыгарса эмне кылайлы биз? Эсеп 4-2. 7-ci раунд. Сагыз чайноо адаты кимдерде күч, Сагын мырза? Алишер, сизде мында сагыз чайноо адаты барбы? Сагыз чайноо адаты жок, бирок кээде тамактан кийин колдонсо болот деп менимче. Пайдасы бар. Сабир Арынова Балыкчы шаарынан силерге каршы суроо берет. Сагызды тез ойлогонго да жардам тиет деп айрымдар айтышат. Бир нерсенин жообун таппай калганда, нерв болгондо сагыз чайнаш керек дейт. Урматтуу билермандар. Бразилияда кабыл алынган эрежеге ылайык футбол матчтарын эфир аркылуу чагылдырууда жарнамалар тоскоолдук жаратпоосу керек. Футбол убагында эч кандай реклама кетпеш керек Бразилияда. А бирок 2006-жылы болуп өткөн өлкө кубогунун финалын чагылдыруу учурунда экрандын бурчунда дагы бир терезече пайда болуп,
Бразилиядан алыс жайгашкан Казакстанда болуп өткөн бир маанилүү окуяны бразилиялык телеканалдар көрсөтүшкөн. Футболдо, финалда. Сиздерге суроо, ошол жылы Казакстанда бразилиялыктар үчүн маанилүү болгон кандай окуя болгон? Кетти минута. Байконур бар да, Байконурдан башка эмне бар? Космодром бар. Бразилия космонавт учкан банда. Бразилиялык космонавт жакшы вариант. Ошо болушу мүмкүн. Казакстанда болуп өткөн өтө маанилүү окуяны дагы берген деп атат да. Жакшы. Азиатский Казакстанга тиешелүү эмне болгон? Тиешелүү 2006-жылдары. 2000 үчүн болуп атат да. Жана чоң жана ачылышы качан болду деп? Кийин болду. Бул дагы экинчи бир спорттун түрүнө мисалы бразилиялык бирөө жеңип алган болушу да мүмкүн. Казакстанда олимпиада болгон бу. 2006 бирок эгер дүйнөлүк көчмөндөр ойын десек ал 2006-жылдары кандай ачылышы болду эле Казакстанда? 2006 Назарбаев. Эми Казакстан дүйнө белгилеген Байконур дагы эмне бар? Чөл маанилүү автогонкалар менен белгилүү баягы. Бразилия тиешеси. Арал деңизде солуп калганын көрсөтпөйт. Бразилиялыктар өтө маанилүү нерсе. Арал деңизи Бразилиялыктар анын үстүнө футболдук финал болот. Финал болот. Өлкө кубогу. өтө маанилүү. Кайсы жакын ушул эле Бразилиялык. Мүмкүнбү ошо азыр через Казакстан. Космонавттар барбы Бразилияда? Бразилияда космонавт барбы? Дагы жок. Негизи Дагы жок болушу мүмкүн. Болбосо спортсмендер ойноду экен. Сагын мырза, ким жооп берет? Залкар мырза жооп берет. Космонавттар деген жоопту берип атабыз. Ошол биз билебиз, Казакстанда Байконур станциясы жайгашкан. Ошол жерден космоско учкан космонавттарды көрсөткөн болушу мүмкүн. Бразилияга кандай чатабы бар Байконурдун? Ошол учкан космонавт Бразилиянын тургуну болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Демек, ал жерде космонавттардын бири бразилиялык болушу мүмкүн деп ойлойсуз. Туура жооп. 2006 жылы Байконур космодромунда Маркус Понтис аттуу бразилиялык эң алгачкы космонавт Союз ТМ-7 космостук корабли менен космоско учкандыгы үчүн айласыздан Бразилия көрсөтүүгө мажбур болгон. Анткени бул эң чоң жаңылык болчу, футболдон да чоң. Жооп туура, эсеп 5-2. Ат чабым алыстап баратат телекөрүүчүлөрдөн. Бүгүн финал, жана биз 8-чи раундга кезек беребиз. 8-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 11 сентябрь күнү биз көзгү сериялардын биринчи турун сиздерге тартуулайбыз. Көзгү сериялардын сезону башталат. Сиздерден мыкты суроолорду күтөбүз. Instagram, Facebook жана кат аркылуу жөнөтүңүздөр. Николай Филимонов, Россия Федерациясы Киров облусунан сиздерге каршы суроо берет. Окутуучу экен, жашы 48 экен. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарда америкалык актриса Стефани Лей Роуз тарткан фото сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Кызыктай көрүнүштөгү сүрөттөр. Бул кайсы жерге турист болуп барса, ошол жерден ушундай сүрөттөрдү тартып, аны социалдык тармактарга койгон. Сиздер бул жерден Париждеги Эйфель мунарасын көрүп турасыздар. Сан-Францискодагы алтын дарбаза көпүрөсүндөгү көрүнүштү көрүшүңүздөр мүмкүн. Англиядагы кандайдыр бир ажаткана деп турабы? Ажатканадан чыгып келаткан бир сүрөт көрүп, эң таң калыштуусу бул жерде бул актриса көмкөрөсүнөн жерге жаткан абалда сүрөткө түшүп жатат. Эң таң калыштуу ушул. Бул сүрөтү менен бул кандайдыр бир нерсеге протез коймокчу болгон, урматтуу билермандар. Ушундай ракурстар менен сиздерге суроо. Эмне үчүн бул мындай түшүп жатат? Эмнеге протез койгусу келген мунун? Кетти минута. Шаар боюнча сакта дегендей кайер болбосун, а? Булга бай андай протез коюп, Эйфель, Сан-Франциско, балким бул америкалык болуп атабы? Актриса америкалык болсо, балким ошол мамлекеттин ушул жерлеринде кандайдыр бир тарыхый окуялар болгонбу? Жок, картанын сүрөтүнө окшош болуп кетпейби? Кайсы мамлекеттикине? Эмне үчүн көмкөрөсүнөн түшүп атат дейт да?
Бул жерге басып протез жанагы атат дейт. Бул жаратылыш ошо боюнча калсын деген сөз бизде. Таза боюнча ал. Протез. Бул бирок жатат да. Баягындай каада салт эмеспи? Тиги фонтанга тыйын ыргыткандай эле мындай жандуу сулуулукка маани бериш керек. Бир нерсе бул селфиге протез коюш мүмкүн да. Мисалы өзүн тартыпчы, өзүн тартып аркада фонду көбүрөөк маани берилбейт. Жакшы вариант. Өзүнө дейсиң. Жакшы вариант. Ардайым эле селфи. Негизги объектиден Кайсы объект болсо ошончо балануу. Анан негизи өзүнө буруп атат да бардык нерсени бирок. Болуп атат. Ага келем деген эмеспи, чачынын кылы түшүп калса дагы келе турган. Каалагандай жанагы протез коюп атса. Башка объектлерди карагыла деген го дейм. Жок, адамдын жүзү маанилүү деген. Тескерисинче болса берди, маанилүү эмес деп. Урматтуу команда талкуу бүттү. Сагым мырза ким жооп берет? Сагым мырза? Темирлан Мамасалиев жооп берет. Темирлан Мамасалиев. Урматтуу алып баруучу, акыркы убакта биз билгендей телефондун алдыңкы камерасы менен тартуу, башкача айтканда селфи деп коет. Ошо селфи аркылуу түшкөн сүрөттөр социалдык тармактарда, жалпы эле бардык жерде басымдуу бөлүктү ээлеп келет. Стефани Лей Рулс деген актриса бул сүрөттөр менен ошол селфиге, башкача айтканда өзүн өзү тартууга протез койгон болушу мүмкүн. Бул жерде Эйфель мунарасынын өзүнө көңүл бурдуруп, башкача айтканда өзүнүн жүзүн жерге каратып түшкөн кези бар экен. Бул селфиге карата протест. Селфиге каршы протест. Жооп кабыл кылынат. Дагы кандай талкуулар жүрдү ортодо? Илгиз мырза. Селфиден сырткары. Негизи бул сүрөт, бул айымдын сүрөттөрүн көргөндө эле негизги биздин көңүлүбүз ошол актрисанын өзүнө бурулуп жатат да, баягы дүйнөнүн жети кереметинде болсо деле актрисанын өзүнө бурулуп жатат. Демек, жансыз сулуулуктан балким жандуу сулуулук жогору турат деген бир ойду айткысы келип аткандыр. Түшүнүктүү. Селфиге каршы протест. Сиз өзүңүз селфиге кандайсыз? Темирлан мырза. Көп түшө бербейм. Жоксузбу? Жок, анча. Селфиге азыр аябай эме го? Мода го селфиге дейм. Мен да протез койгондордомун деп. Илгиз мырза, социалдык тармактардан кээде гана көрүп калабыз. Негизи селфиликке кандай карайсыз? Илгиз мырза. Урматтуу алып барчу. Селфи сүйүүчүлөр киресизби же сиз да протез койгондор киресизби? Негизинен мен деле ошол Темирланга кошулуп ошол протез койгондордун катарындамын. Селфиге анчейин түшө бербейм. Себеби мындай, селфи менен түшкөн сүрөттөр анчейин жага бербейт. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтайын. Эгерде Темирлан мырзанын жообу туура болсо, команда финалдык оюнду жеңиш менен аяктаган болот. Туура эмес болсо, оюн кайра да улантылмакчы. Байкап көргөнүңүздөр эле, чындыгында дагы бир нече сүрөттөр бар, бирок бул жерге бир экөөнү эле бериптир бул телекөрүүчү. Көмкөрөсүнөн жатканынын себеби акыркы убактарда өтө көп модага айланган жана ошонун себебинен кандайдыр бир кырсыктарга дагы туш болуп жаткан селфиге каршы протест жарыялаган. Мына ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, жайкы сериялардын финалдык оюну Сагынбек Мамановдун командасынын катышуусунда команданын жеңиши менен аяктады. 6-2 эсебинде команда бүгүнкү оюнду жеңип алды. Куттуктайбыз. Көптөн бери чындыгында жеңиш боло элек болчу. Финал ушинтип соңуна чыкты. Оюн жыйынтыкталды. Себете Амиралиев мырзага микрофон берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ардактуу алып баруучу Ордо. Биз бүгүн өзгөчө оюнга күбө болдук. Команданы жеңиши менен куттуктайбыз. Өзүңүз белгилеп өткөндөй, көптөн бери жеңилиш менен аяктап оюндар жеңүү аз болуп калган болчу. Мына бүгүн Сагым Маманов өзүнүн мыктылыгын дагы бир рет тастыктады. Дагы бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, мен ой пикиримди айтуудан мурда ойноп кеткен биздин эски билермандарыбыздын кайра кайтып келгендиги мени өзгөчө кубандырды. Мына Талай мырза, Алишер мырзалар, булар ушул Ордодогу эң күчтүү билермандар деп айтса да болот. Ушул билермандар келип кайра Ордобуз көркүнө чыгып атат деп айта алам да. Оюн талкуу мыкты болду, суроолор дагы жакшы тандалыптыр.
Анан бул жерде эми тандай турган болсок, тарбиялык мааниси дагы бар суроолор бар экен. Бирок бул жерде баарыга белгилүү иллюстративдик маанидеги, башкача айтканда иллюстрациялар менен коштолгон суроолорду мен өзгөчө жакшы көрөм. Ошондуктан жанагы Англиядагы чаң соргуч жөнүндөгү суроону биз мыкты деп таптык. Ал эми команданын ичинен бүгүн Темирлан мырзаны өзгөчө баалайм. Анткени бүгүнкү оюнда 3 суроону жеке өзү тапты. Ошол эле чат жөнүндө, ошол эле азыркы акыркы суроо, ошол эле жыландар жөнүндөгү суроолорду ушул бала мыкты жигит таап, жеңишке чоң салым кошту. Ошондуктан мыкты билерман Темирлан мырза. Темирлан мырза, куттуктайбыз. Мыкты билерман болду бүгүнкү оюнда. Чындыгында өтө оор суроолорго туура жооп берди. Жооп бергенде дагы туура жооп берип жатты. Абди Заид кызы Нурайым биздин телекөрүүчүбүз Каракулча районунан. Ошол биринчи чаң соргуч жөнүндөгү суроосу мыкты суроо деп тандалыптыр. Куттуктайбыз бул телекөрүүчүнү. Эми Сагым мырза, сизге кезек берели. Кыскараак. Сагымбек мырза, алгач куттуктаймын. Финалды жеңип алдыңыздар. Чоң рахмат. Урматтуу алып баруучу, өзү алгач сүйлөшүүбүз эле. Ошону кошуп сүйлөйбүз эми башында. Ошого сүйлөп ыраазычылык билдиребиз. Биздин Кыргызстанда үлгүлүү инсандар көп. Анын катарында мындай мыйзамды сыйлап, элди сыйлап, атайын бизди Билерман Ордону сыйлап, атайын убактын тауып бүгүн биздин Билерман Ордо клубубузга келди. Биздин чакыруубузду кабыл алып, өзү да мындай эл үчүн күйүп бышып кызмат кылып аткан мекенчил инсандардын бири. Ушул Данияр Төрөгазиевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Атайын келип, дем күч берип, билимдүүлөрдү, интеллектуалдарды колдогону, мындай башка жетекчилер үчүн дагы бул үлгү десек болот. Чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгиликтер каалайбыз. Ушундай инсандар коомубузда, өлкөбүздө көп болсо, мамлекетибиз буйруса өнүгөт. Экинчиден, Кудайга шүгүр, биз даярданып болушунча аракет кылдык. Мына финалдык оюнду да жеңдик. Командабыз көп жылдан бери 14 жыл болуп калды. Иш болобу, жумуш болобу, башканы таштап, аларга да убакыт таап, бул жакка да убакыт таап келген бардык командабызга ыраазычылык билдиребиз. Эски Билерман катары мыкты оюнчу Талай Пазыловго, биздин мыкты оюнчубуз Илгиз Шамырзаевго, буга чейин ойноп кеткен Алишер инибизге, ден соолугу бир аз ооруп жатса дагы ага карабай келген Темирлан Мамасалиевге, Залкар Юсупайлуулуна жана башка аты аталбаган бардык телекөрүүчү биздин Билермандарга, ошол эле ийгилик калган телекөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Ордобуз өнүксүн, Кыргызстаныбызда билимдүүлөр көбөйсүн, жогоруда айткандай, туура эмес багытка жаштар барбастан изденип, китеп окуп, коомубуз өнүксө ийгиликтер болот. Ал эми мыкты суроо жөнүндө айта турган болсок, албетте билесиз, Ош шаарыбызга келгенде ушул рахматы бейиши болсун Чубак Жалилов маркумубуз ушул айткан. Ош шаарында Сулайман Темеш аябай жакшы мечит, чыкканда дагы кабар көрөсүз, кирип жатканда кабар көрөсүз, кайра келип намаз окуйсуз дегендей кылып, бүгүнкү суроо Жахангир Кайнаров ушул албетте убакытты, аркы дүйнөнү, бул жашоодогу баардык нерсенин эсеп сабын бере турган, көрсөтүп тура турган бул албетте кабыр мүрзө. Ошол суроону биз мыкты деп баалайбыз, баарына ийгиликтер каалайбыз, буйруса Ордобуз өнүксүн. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Урматтуу билермандар, оюндун соңун биз сөзсүз түрдө шириндиктер менен аяктайбыз. Барболдун шириндиктери студияга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушун менен биздин оюн соңуна чыкты. Аман болуңуздар.